Под ногами стоит белая табуретка. Баламдын бутунун астында ак табуретка турат. Стоит белая табуретка деген. Эми жанында деген сөздү пайдаланабыз. Классташым Айбек менин жанымда жашайт. Менин үйүм мектептин жанында. Метронун жанында парктар бар. Магазиндин жанына велосипедимди коюп койдум деген сыяктуу жанындалар болот да, ошонун баары орус тилинде у, около, возле, анан рядамды жазбай коюптурмун. Рядом деген сөздөр бар. Ошону кандай маалда пайдаланабыз? Ошонун баары эле жанында, айлана тегеретесинде дегенди билдирет экен. Мисалы, Валера кечээ коробканы көтөрүп келатат, Валера коробканы көтөрүп келатат, сиз поварсыз. Анан Валера баягы коробканы эшиктин жанына эле коюп койсо сизге. Сиз ош жерден керектүүсүн алып, керексизин кайра эшикке ыргытып ийсеңиз, мисалы сизге оңой болсо, анда поставь у двери, эшиктин жанына кой. У деген сөздү аябай жанына, аябай жакын деген сыяктуу маалдарда пайдаланат экенбиз. Я у тебя в гостях, мен сенин үйүңдө коноктомун, мен сенин үйүңдө сага жакын отурам да, мисалы экөөбүз бир столдун үстүндө отурабыз, Сен аркы чекесинде, мен аркы чекесинде, ошон я у тебя в гостях, мен сенин жаныңда, сенин үйүңдө коноктомун. Поставь у двери дегенде эшиктин жанына эле сиз бир шаг жылсаңыз эле баягы Валера таштап кеткен коробканы тээп каласыз. Ошондой жакындыкта. Аябай жакын деп, ошо жакын экенине басым жасаганда да, я остановил машину у магазина. Мен машинанын жанына алып барып, аябай магазинге жакындатып токтоттум машинамды. Ошо у дегенде аябай жакын экенин тактаганда пайдаланат экенбиз. Около метро есть парк. Метронун жанында парк бар. Аны мен мындай түшүнөм. Мисалы, Валера коробканы коюп кетти, бул эшик. Мен эшиктен кирип эле бул коробканы алам. Анда Валера поставил коробку у двери. Эшиктин жанына койду деп айттым, Мына метро бул. Около метро есть парк дедим. Ошол парктан жолугалы деп айтып атам. Мен буну мындай түшүнөм. Мисалы, метронун жанында парк бар дегенде. Бул метро, мен бияка мисалы 20 шаг бастым. Бул жерде бирөө мороженое сатып атат, мисалы. Мороженое саткан комок бар. Ошонун мороженое алып алып, анан кичине бир 2 мүнөт бассаң, биякта парк бар. Ошону около метро есть парк деп айтып берсек болот экен. Около моего дома, мисалы, растет много деревьев. Около дома течет речка. Речка тим эле сиз чыгып эле сууну силкибейсеңиз эле речкага түшүп калбайт, мисалычы. Бирок кичине, мисалы, 5 мүнөт басып барсаңыз, жаныңыздан кичинекей жанандай дария же кичинекей суу агып өтөт, мисалы. Булак агып өтөт. Ошондойлорду около деп айта берсек туура эле болчуда экен. Билбейм, балким аябай жакшы билгендер дагы тактап беришеттир. Менин түшүнүгүм ушундай около деген боюнчачы. Вокруг нашего дегенде, вокруг дегенде мына круг деген болот. Круг деген айлана, тегерек деген сөз. Демек, вокруг дегенде айлана тегеретебизде дегенди билдирет экен. Үйүбүздүн айланасында алма бак өсөт. Вокруг нашего дома растут яблони. Алма бактар өсөт дейт. Демек, вокруг дегенде үйүбүздүн айланасында, үйүбүздүн тегеретесинде, менин айланамда, менин тегеретемде вокруг меня работает очень много, мисалы, русских. Менин жаным, менин айланамда аябай көп орустар иштейт деген эле сөз. Ошо менин айлана тегеретемде деген. Демек, вокруг дегенде бул сизсиз. Булар сиздин айланаңыздар жөнүндө айткыңыз келип атса, же бул үй болсо, үйүңүздүн айланасында жөнүндө айткыңыз келип атса, вокруг айлана тегеретесинде деп түшүнөбүз вокруг дегенде. Около дегендин дагы бир мааниси около 50 рублей, 50 рубльга жакын. Убакытта да пайдаланат экенбиз около деген сөздү. Около часа. Время не подскажете десе, у меня часов нету, но где-то около часа деп коюш мүмкүн. Мен саатым жок, бирок где-то бирге жакындап калды, мисалы. А сколько в пакете вишни дедиңиз, мисалы.
вишняларга салып сатып атат пакеттерге. Анда болсо около килограмма десе 1 килограммга жакын дегенди билдирет экен. Демек около деген жакын. Жана мен көбүнчө эле ошо около менен мындай около деген сөздү көп пайдаланам да, ошон үчүн околоны үйүңүздөрдөн кандай убактарда пайдаланасыз, кантип айтасыз, ошолорду дагы бир мындай упражнение кылып, даярданып, мисалдарды келтирип сүйлөп көрсөңүз болчу да экен. Рядом деген дагы жакын дегенди билдирет, бирок бул эми жакын жашайбыз деп кое бересиз, мисалы классташыңыз Айнура экөөбүз жакын жашайбыз, эже бизге бир эле китеп бериңиз деп. Жакын жашайбыз десе сөзсүз Айнура сиздин үйүңүздүн эле нар жаган аркы үйдө жашабайт да. Айнура мисалы 5 үй нар жакта жашашы мүмкүн, бул сизсиз, бул Айнура жашайт мисалы. Ошону деле рядом деп айта берсек болот. Они живут рядом. Я всегда буду рядом. Бала мисалы ооруп калса, же кетпе десе, же эркелеткенде айтып коебуз, мен дайыма сенин жаныңда болом деп. Аны эми дайыма эле ошо баланын колунан кармап эле жүрө берем, балам сени деген сөз эмес да бул. Сиз апаңыздыкына бир жумага кетип каласыз, эс алганга 15 күн кетип каласыз. Баарыбыз чылап эле Россияга иштегене кетип калабыз жылдап. А бирок айта беребиз, я всегда буду рядом. Мен дайыма сенин жаныңда болом. Ушул маанини да билдирет экен рядом деген. Мы с Аминой сидели рядом. Мисалы бул сизсиз, бул Амина. Мына экиден отурабыз партада. Амина Асхат менен отурат, сиз Миржас менен отурасыз. Бул сизсиз, бул Аминасыз. Экөөңөр деле рядом сидели деп айта бересиз. Миржас экөөңөр деле рядом сидели деп айта берет экенсиз. Амина экөөбүз жакын отурчубуз. Мы с Миржас сидели рядом. Биз Миржас экөөбүз жакын отурчубуз. Бири-бирибизге мисалы жанаша деп да коебуз, ошондой мааниде деле колдоно берет экен рядом деген сөз. Кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, ушул видеонун астына комментарий калтырганга аракет кылыңыздар. Колдоп аткандарга, класс басып аткандарга, комментарий жазып аткандарга чоң ыраазычылык билдирем. Катталбай эле көрүп аткандардын бирөө сиз болсоңуз, подписаться деген кнопканы катталып, каналыбыздын өнүгүшүнө жардам бериңиздер деп өтүнүп кетмекчибиз. Видеобуз жакса, нравится деген кнопканы басып, видеонун алдыңкы видеолорго кошулушуна өз салымыңыздарды кошуңуздар, жана тааныштар менен поделиться, бөлүшүү деген кнопканы басып, видеону бөлүшүңүздөр. Дагы бир суроо бар экен, мыть, мыться деген тсыя деген суффикс кошулуп атат го, ошондо кандай маанини билдирип калат, ошол кандай айырмаланат деген. Комментарийге жооп. Мыть деген жуу. Мыть, мисалы, азыр баарыбыз эле активный сөз болуп атат, мыть руки. Колду жуу деген сөз болуп атат да. Ал эми сиз мыться деп айта турган болсоңуз, анда жууну деп айтып аткан болосуз. Өзүңүздү, мисалы, денеңизди жууну. Мне нужно помыться. Мен жуунушум керек. Ал эми нужно мыть руки. Колду жууш керек деген болот экен. Мыть яблоко. Алманы жуу. Помыть яблоко. Алманы жуу. Ал деле. Кандайдыр бир убакытты ошо коротконду эле билдирген сөз, жана по деп кошконубуз. Мыться деген жууну дедим. Дай бир мисал, брить, кыруу. Брить клиента. Клиентти мисалы чачын кырып берүү же сакал мурутун кырып иштеген балдар болот, брить клиента, сакал мурутун кыруу, клиентти кыруу жөнүндө сөз болуп атат. Брить бороду, сакалды кыруу жөнүндө сөз болуп атат. Ал эми бриться деген болсо, мына тсыя деген суффикс кошула турган болсо, кырынуу дегенди билдирип атат. Демек бриться дегенде өзүңүздү кырынуу жөнүндө, болбосо бирөө өзүн кыруу керек экени жөнүндө, мисалы, а ты любишь бриться? Сен кырынганды жакшы көрөсүңбү? Сага тиешелүү болгондо бриться деген сөздү пайдаланат экенбиз. Купать, жуундуруу. Купаться, жууну. Купать ребенка, баланы жуундуруу. Купаться в речке.
ошо речканын кыргызчасын шашып жакшы эстей албай калдым. Аккан суу кичинекейирээк суу, арык, кумарык деп да коебуз биздин үйдүн жанынан ошондой эме өтөт эле суу. Ошол кумарыкка мисалы кичинекей балдар жуунат. Ошону купаться в речке деген ошо агып аткан сууга жуунуу. Дарья десек деле болот го, дарьяга, каналга, ошондойлорго жуунганда, мына өзүңүз жуунуп атасыз да, мисалы, я люблю купаться в речке. Мен ошол каналга жуунганды жакшы көрөм. А ты любишь купаться? Сен жуунганды жакшы көрөсүңбү? А ты любишь купать ребенка болсо, сен баланы жуундурганды жакшы көрөсүңбү? Я люблю купать детей. Мен балдарды жуундурганды жакшы көрөм. Я люблю купать своего ребенка перед сном. Мен өзүмдүн баламды уктардын алдында жуундурганды жакшы көрөм дегенди билдирет экен. Красить боё, краситься боёнуу. Красить волосы, чачты боё. Красить клиента, клиентти боё. Покраситься в брюнетку. Чачты карага, брюнетка деген кара чачтуу кыздар, кара чач, кара көздүү, ошолорду брюнетка деп коет экен. Брюнетка болуп боёнуп алуу. Покраситься в брюнетку. Чачыңызды кара кылып алсаңыз эле брюнетка болуп каласыз да, чачыңыз сары болсо мисалы, ошондо өзүңүздүн чачыңызды кара кылып боёп алып брюнетка болуп алуу дегенди билдирет экен. Покраситься в брюнетку, покраситься в блондинку. Краской можно покраситься в брюнетку. Этой краской, бул краска менен брюнетка болуп боёнуп алууга болот. Я покрашу вас в брюнетку. Мен сизди брюнетка кылып боёндуруп берем деген сыяктуу айырмачылыктары бар экен. Демек, барын жыйнап келип айтканда, красить, мыть, брить — это чего-то же кого-то, а краситься, бриться, купаться деген өзүңүздү же бирөө өзүм боёнушум керек, өзүм неме сууга түшүшүм керек, өзүм жуунушум керек, сен жуунасыңбы, сен жуунганды билесиң деп өзү жөнүндө бүткүл бир турган бир денеси жөнүндө айтып атсак, краситься, купаться деген сөздөрдү айтат экенбиз. Ал эми колун жууш керек, пакетти жууш керек, алманы жууш керек, кашыкты жууш керек болуп атса, анда мыть, купать, бирөөнү жуундуруш, красить, бирөөнү боё, брить, боорадуу мисалы, сакалды алуу. Сиздин деле сакалыңыз болушу мүмкүн, бирок ал жерде сиз өзүңүздүн кырынам деп аткан жоксуз, сакалымды кырам деп атканда пайдаланат экенбиз.